Көңіл бұрыңыздар, $198.000 бир аз кеми болгон 8 сотық жер тилкесинде жайгашкан жалпы 9 бөлмөлүү ушул жер үй сатылат. Амансыздар бардактуу тез кабардын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге Ош шаарынын чыгыш тарабындагы бардыңыздарга белгилүү болгон Фуркат айылынын борборунан болгондо дагы Айлампага өтө жакын жерден жайгашкан ушул панорамный виддеги жер үйлөрүн сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Өтө шашылыш түрдө. Кыскача маалыматтарды бере турган болсок достор, кире бериш жеринен оң тарапка бурулсаңыз 2 бөлмөлүү временкасы бар, айланасында ошол бак дарактары, кошумча курулуштары бар. Анан бул чоң үй жалпы 4 бөлмөдөн турат, подвалы, сөөрү тапчандары бар. Анын маңдайында болсо 3 бөлмөлүү временка плюс банясы дагы кошо ичинде жайгашкан. Айланасында майда курулуштары дагы орун алган, чек аралары такталган, жалпы 8 сотық деп айттық, фактически яндан чоңырақ бір 10 сотықтей чыгат. Эми жүрүңүздөр көчө тараптан келүү жолдорун бир катар тартып көрсөтөлү, андан кийин сөзүбүздү ушул жерден улантабыз. Учурда мен Фуркаттын айлампасына жакын жерде турам. Жанагы сатыла турган үйгө сиздер Ош шаары тараптан келе жаткан болсоңуздар, айлампага бир аз жетпей, Айкөл маркетин жакшы билесиздер, анын бет маңдайындагы Актан Нуру балдар бакчасы бар. Сатыла турган үй ушул имараттын эле артында. Эми сиздер ушул Айкөл маркетинен өтүп, Айыл банктын тушунан, компаньондун тушунан ушул жерден айланып чыгып келесиздер дагы. Ушул түз жол менен 50 метрдей баргандан кийин солго бурулганда милициякана бар. Ушул милициякананы айланып өтсөңүздөр 4-чү катар номердеги Өмөралиев Юсуп көчөсүнүн өзүнөн жолугушабыз. Милициякананы көрдүңүздөрбү? Андан сол тарапка айланып өтөсүздөр. Ушул милициякананын артында эле жайгашкан болуп калат. Бул жерде мына флагшток айлампадагы желбиреп турган желек өтө сонун көрүнөт да. Панорамный видде жайгашкан. Эгерде сиздер бир 2 кабаттуу же 3 кабаттуу үй сала турган болсоңуздар, айланадагы бүт айыл аймактарды ушул жерден тамаша кылсаңыздар болот да. Актан Нуру деген садикти, балдар бакчасын билесиздер. Маңдайыбызда турат достор. Ошол садиктин эле арт тарабында жайгашкан болуп калат. Мына чек аралары. Ортолуктан ушул көчө келген. Бул Өмөралиев Юсуп көчөсү 3-чү жана 4-чү даректе жайгашкан. Анткени 2 кызыл китеби бар. Бирок бирдениге бир сатылат достор. Эми ушул киргенде оң тараптан баштай берели. Ана бисмиллахиррахманиррахим, кире бериш жери навестин асты экен, сөөрү тапчан буйруса. Мынакей. Киргенде бир чакан бөлмө, телевизорлору бар экен. Булардын бүт бардыгы кетет, үйдү бошотуп берет. Ортолукта 2 үйдү жылытуучу кыш печкеси орун алган. Жылуулугу жакшы деди. Үйдүн айтымына караганда бышкан кирпичтен салыныптыр, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Андан кийинки бул жагында конок бөлмөсү орун алган. Андан сиздерге көрсөтүп өтөйүн. Бул жагы мына абойлор чапташтырылган, потолоктору жасалгаланган. Моюща бой экен буйруса. Мына сиздерге кандай көрүнүп атат? Узун турасын болжол менен айта турган болсок, 4,5 4 печканын 2-чи тарабы. Эми сиздерге насип кылган болсун. Туугандар, насип кылган болсун. Эми өзүңүздөрдүн каалагандай планыңыздардагы үйдү салып алсаңыздар дагы болот, бирок убактылуу жашаганга болот негизи. Временканы калтырып коюп, бул жактагы курулуштарды бузуп, чоң үй салсаңыздар дагы болот. Негизи бузбай деле жашаганга жакшы эле экен, болот. Бул жакта жүзүм аркасы жайгашкан. Бир 2-3 жүзүм бар экен, бирок сиздерди багат. Тепкич аркылуу нары бери түшө турган жеринен чыгып алдык. Бул жакта чакан, сөөрү тапчан, асты подвал достор. Кана бисмиллахиррахманиррахим. Эми чоң үйгө кирели. Брондолгон ушундай эшик аркылуу кирип баратабыз. Киргенде чакан перехожка, коридор. Оң тараптан баштай турган болсок, жүрүңүздөр. Бул жагы кухнясы окшойт, Ушул жерден тамактанып, эс алганча олтура турган жер. Бул жерде ушул ток менен иштей турган печкасы бар экен. Так, андан ичкери кирип келе турган болсок, кыргыз комнатасы, универсал комната. Узун турасын айта турган болсок, 4,5 4. Бул тарапты караган бир чоң терезеси орун алган. Көрүп турасыздар, печканын 2-чи тарабы. Бул эмеректердин бүт бардыгы кетет. Үйдү сиздерге
бошотуп берет. Калганын эми өзүңүздөр ээсинин номери экран астында камтылат. Өзүңүздөр чалып байланышып толук маалымат алып алсаңыздар болот. Экинчи тарапка келе турган болсок, бул бөлмө бул деле бир универсал комната. Печкасы бар үй универсал комнатада да. Себеби кышында жылуу болот дагы. Баардыгыңыздар ушул жерде топтолуп, чай ичип, тамаша кылып, телевизорду көрүп, кыштан чыгасыздар. Мынакей. 4кө 4,5 же 4кө 4 чаккан бөлмө экен. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Терезелери пластиктен, көчө тарапты карап турат. Мына ушул садик тарапты карап турат да. Караңыздар. Мына актан нурук неме балдар бакчасы. Бул жакта болсо желбиреп турган желекти көрүп турасыздар. Желектин астында болсо мектеп бар, наркы тарабында мечит бар. Өтө сонун локацияда жайгашкан да. Кимге насип кылса дагы өтө сонун. Андан туугандар, киргенден кийин сол тарапка бурулганда ушул бөлмө, чоң бөлмө, зал, конок бөлмөсү. Коногуңуздар келе турган болсо, ушул жерден тосуп узата бересиздер. Моющий обойлор менен чапташтырылган, дуалдары кооздолгон, потолокодагы обойлор чапташтырылган, 3 терезеси камтылган достор, экөөсү бул жакта экен, бирөөсү бул жакта. Мунусу тосулуп турат, убактылуу. Пластик терезелери менен камтылган достор. Эми туугандар, бул жагындагы курулуштарга кире албайбыз, анткени ал жерде бүт өтө керектүү буюм тайымдар бар экен. Анан кирип тартканга деле болбойт. Секин тартып койсок деле боло берет өз негизи, бирокчу ээси тартпай эле кой деп суранды. Бул кадимки эле 3 бөлмөлүү үй, ремонттору жакшы эле экен. Кадимкидей эле акталган, сырдалган, өтө эле начар эмес достор. Жаңы эле салынган үй. 3 бөлмөдөн турат. Коридор аркылуу түз келсеңиздер, мына ушул бурчунда банясы жайгашыптыр. Банясы жайгашкан. Бул жакта болсо ажатканасы. Ажатканасынын жанында бүт бактырактарды, алма, өрүк, жаңгак, гилас, кокон гилас, аналарды көрүп турасыздар. Бадамдар дагы бар экен буюрса. Мынакей көрүп турасыздар. Чек аралары арттагы талдардан баштап мына ушундайга кетет. Забор. Мына көмүркана, отункана, анан тоок кепеси бар экен. Кандай? Сиздерге жактыбы? Пландадыңыздарбы? Ушул Фуркаттын айлампасынын айланасынан жер үй издегендер чамдаңыздар, сиздерге насип кылсын. Жашаганга толук мүмкүнчүлүгү бар, ремонту жакшы эле 4 бөлмөлүү үй, анан временка 2 бөлмөдөн турган бул жактагы үй буюрса баардыгы сиздерди каарытат, жакшы эле кызмат кылат. Анан жок, мен өзүмдүн планымдагы үйдү салам десеңиздер, анда сала бериңиздер. Суу келген достор. Бул жакта фундамент куюлган. Анын үстүндө кошумча курулуш курсаңыз болот, же бактарак бойдон калса дагы болот. Бул жагында поля бар. Тынч да. 4-5 кошунаңыз бар. Милицияхана жаныңызда, коопсуздук номер 1 ушул жерде. Бала бакча жаныңыздарда. Балаңызды ушундай забордон эле ашып киргизип берсеңиздер, болду, садикке кирип кетет. Бул жакта болсо поля, мелүүн шамал, жаздын күнү ысыкта салкын шамал беттен ары бери сылап өтөт. Жакшы. Салган сайын сала турган жер экен, жакшы. Ээсинин номери экран астында камтылган, өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым. 2 кызыл китеби бар дедик. Юридический жактан таза. $198 000 бир аз кеми бар. Сүйлөшүү жолдору каралат. Накталуу акча менен бааланууда. Андыктан варианттарды эми жакшы вариант болсо үйлөрдү сунуштасаңыздар болот. Ошол шаардын четиндеги айланадагы үйлөрдү, жерлерди. Аманчылыкта жолугушканча сак саламатта туруңуздар.